Gözlerinden жаған. Ay barakелди. Gözlerinden жаған. Maymıl. Bilem. Kettik. Бакас дегенде сизди ырчы катары билишеби же актер катары же бийчи катары өзүңүздү кайсы жактан позициялайсыз мындай мен ырчымын деп же актёрмун деп? Азыр ырчылык жак менен кетип аткандан кийин ырчы катары таанышат көбү. Бирок өзүм театр жана кинонун артистимин. Сиз боюнча кызыккандар негизи аябай көп экен, балким билбегендер үчүн маалымат болуш керек. Бакас кайсы жактын кулуну, канча жашта, бойдокпу дегендер. Биз билебиз Инстаграмдан жакында эле жаңылыктарыңыздын бири бул үйлөнгөнсүз, Ооба, үйлөндүк. Өзүм Ысык-Көл областына караштуу Балыкчы шаарында төрөлүп өскөм. Келинчегим бар, бир балам бар. Негизи биз сизди мындай бир аябай шаңдуу сахнада артист катары билебиз. Бийлеп ырдап жүргөн ырчы катары. Негизи жашоодо кандайсыз? Негизи сизди кандай кабыл алышат көчөдөн балким? Ар кандай кабыл алган бар да. Өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алгандар бар. Чыныгы артист сахнада гана артист да. Жашоо менен сахнаны алмаштырып алган ал артист эмес да. Биз артисттик өнөрүбүздү сахнадан гана көрсөтүп алабыз. Жашоодо жөнөкөй эле, спокойный эле, карапайым элдин катарында жүргөн инсандардын бирибиз. Негизи ушул образды ким түзүп берди эле? Ушундай образда чыкса жарашат же балким ушундай элерге сиңимдүү болот деген идеяны? Багыт көрсөткөн адам, жол көрсөткөн адам деп коебуз го, мындай сокур адам бир жерге жетем десе, аны көзү көргөн көрөгөч киши жете эле алып бармайынча ал жетпейт экен да, адамчы. Анысы кандай өзүмдү окуткан, өзүмдүн устатым, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында артист болуп, жана ошондой эле режиссер кылып келаткан өзүмдүн агайым, өкүл атам Эркин Эгембердиев 2018-жылы ушу театр окуу жайында окугам, өзүм 4 жыл театр жана кино артисти бөлүмүн. Ошол жерде бүткөндөн кийин эле мага сунуштап биринчи Тың жеңе деген ырдын жазып берди. Андан кийин Ак түштү жаздык. Анан ушул жаштык. Ак түш менимче ушул белгилүү ушулардан болуп чыкты окшойт, Жеңе, жаштык, Ак түш ушулар да. Негизи ушул клиптер тартылды, элдерге таанылганда кандай кабыл алышты? Кандай комментарийлер, балким көчөдө таанып калгандар өзүнүн ойлорун кандай айтышты? Бизде бул нерсе жок болчу да, мен шоу бизнесте жаңылык жараттым десем жаңылышпайм да. Жаңылык кылдык десек. Себеби дегенде элдер жок бар нерсеге көнүп калышкан ужечи. Көрүп кайталанып уже элге сиңип калган да. Жок мындай жаңы нерсе чыкканда албетте эле элдин реакциясы башкача болду. Эмне болгонурчу? Бул эмне болгонурчу? Ушул что за песня, блин, вообще кто вообще, блин? Дегендерчи бар го бизде кыргыздарда. Анан бирди чыгардык Тың жеңени, анан Ак түштү чыгардык. Анан артынан уже эл Кудайга шүгүр көнүп калды. Ал эми ушул балким үй бүлөңүздө ушундай бир артист адамдар барбы же балким ким ушундайга жакын мындай чыгармачылыкка? Негизи тайлар жагыман дагы, өзүмдүн бир туугандар жагым, ата теги жагынан дагы эч кандай чыгармачыл адамдар жок. Мындай эле жана шерне пернеге барганда ырдап калгандар эле болбосо так артисттери жок. Бирок тай жагымда да бар. Тай атам комуз четкен. Бир туугандар жактан баары тең ырдашат. Өзүмдүн атам ырдайт. Анан ошо баарыныкын чогултуп эле анан мен чота артист болом деп туруп элечи. Эми Бакасты биз албетте ушундай бир шаңдуурларды ырдап жүргөн катары билебиз да, адамдычы. Балким биздин элесибизде ошол нерсе калат, мындай Бакасты бир көргөн ошол элестетет, жана бир шаңдуурларды. Балким белгилүү кыргыздын эски ырларынан бир куплет ырдап бере аласызбы сурансак? Кайсыл чыгарма болсо, балким элдерге мындай бир башкача жаңылык болсун да, Бакасты башка жагынан деп. Мен кичинекей кезимде комуз болсо жакшы болмок экен, алып келе калбайсыңар. Айтсаңар ала келмек экенбиз, эми айткан жоксуңар. Мындай эми бала кезде баарыбыздын кыялыбыз бар да, ким болосуң, кимде болосуң дегенде. Ошондо ким болосуң деп менден сураганда Чеймак Печекеев болом деп айтчумун да. Анан ошол Сыймак агайдын ырлары менен чоңойдук.
бөлөмө сиз деле жоңоюп калсаңыз керек. Ошол Саймак агайдын аткарып жүргөн Күз күнөшөр деген чыгармасын бир куплет ырдап берейин. Келиңиздер. Сиздер үчүн жандуу чыгарма Бакастан жаңырсын. Сапырылган сары жалбырак саналарга мени азгырат. Терезеңе келип тигилсем ай үнсүз дарак тиктей жалдырап. Жаш жүрөгүм мынча кайгырды. Көңүл кушун кимге алдырды. Күз күнөшөр тынбай төгүлөт ай. Көздөрүңдөн жаган жамгырды. Көздөрүңдөн жаган көздөрүңдөн жаган жамгырбы. Ай баракелди. Негизи бизге бербеш керек болчу да. Жо, ушул кишинин ырлары менен чоң ойдук. Биз ушул кишинин ырлары менен чоң ойдук деп атсаң, билеткен дедим. Мен мындай билем. Эми мелодиясын көргөм да койсуз. Интервьюда алганбыз. Эми Бакас, балким бизде ушундай бир идея пайда болду. Ушул убакта кандайдыр бир эки образды аткарып аласыңбы? Бир шаңдуу адамды, балким тура калып эле бир кайгылуу бир адамдын образын аткарып аласыңбы? Анда мен мындай кылайын. Муктар Борборовдун сөзүнө жазылган бир тамсил айтып берейин, кыскача. Келиңиздер. Азыркы адамдардын болуп аткандагы ортосунда окуяларды айбанаттарга салыштырып, мыскылдап, адамдарды жеткизүү максатында мыскылдап айткан нерсени тамсил эткенбиз. Арыстан жана анын достору деген тамсил айтып берейин. Келиңиз. Арыстан жана анын достору. Арыстан Токойдун төрөсү. Бирок ал жалгыз эмес бир өзү. Анын жанында достору бар. Алар түлкү, маймыл, дагылар. Арыстанга ар кимден келет сыйрык белек. А мына карышкыр келет, чоң койрокту кой жетелеп. Арыстан көрсөтүп койду досторуна. Мырзалар, мынауну силер алып койгула. Анда түлкү Батыр, биринчи кезек сиздики, сиз менен биз бир киши, сиздин алганыңыз мына биздин алганыбыз. Артынан аюу келет сууралып. Батыр, ушуну алып кой. Арыстан кайрылып досторуна. Мырзалар, мунун дагы силер алып койгула. Жооп берет буга маймыл. Биз баарына кайрыл, рахым кылыңыз. Биринчи кезек сиздики, сиз менен биз бир киши. Сиздин алганыңыз мына биздин алганыбыз. Бир күнү булар чыгыштууга, кайтканда кезиз болушту бир чоң сууга. Арыстан кайрылып досторуна. Кана мырзалар, баштай турган кимиң бар? Анда түлкү, жок, Батыр, биринчи кезек сиздики, сиз менен биз бир киши, сиздин кечкениңиз мына биздин кечкенибиз, баштаңыз Батыр сиз. Арыстан жооп кайтарбай сууга түштү. Барганда бир аз жөнөдү агып төмөн карай. Кармагыла! Жардамга! Жээктен достору жооп беришти ага. Батыр, камтана болбой бара бериңиз. Эзелтен сиз менен биз бир киши. Сиздин акканыңыз биздин акканыбыз. Эскертерим сага жолдош, ушуну кылат жалган дос. Жакшылыкта сендин жаның аябайт, а жамандыкта кол сунууга жарабайт деген. Бара келди. Азыркы учурда саясат кандай карайсың да? Саясатка карабайм мен. Кызыкпайм саясатка. Саясат эми бирөө айткандай, колбаса менен саясат эмнеден жасалганын билсе эч ким жолобой келе дегендей болду. Бардык телекөрүүчүлөргө, балким кызыккандарга болсо, негизи жакында эле мынакей үйлөндүңүз, балалуу болдуңуз дагы, балким ушул жаштар балким үйлөнө электерген. Негизи өзүңүздүн кеңешиңиз кандай? Кандай кеңеш бересиз? Жашы жетип, бир аз болсо тажрыйбаңыз бар да эми. Жашы жетип, колунан
өзүнө баягы багалам деп. Бул нерсе аманат эми, туурабы? Жубайлуу болуу, балалуу болуу, бул нерсе аманат. Мен өзүм үй бүлөмө жооп берем. Жоопкерчилик аябай чоң. Анан аял алыш керектигин үйдөгүлөрдү кыйнап эле, анан тияк кылып эле, бияк кылып эле, өзүң каражаның бага албай атып, аялың кантип багасың дегендей суроо бар да. Анан бойго жеткен 24-25 жаштагы уже үйлөнүш керек, колдон келсе эртерээк үйлөнүш керек. Биз жүрө беребиз да. Бутубузга туруп алышыбыз керек, анан машинабыз жок, андай эмес. Качан үй бүлө куруп, анан ошондо анан жараткандан ырыска көбөйүп, анан келе баштайт да. Бойдок жүрсөң жүрө бересиң да. Бойдок жүргөндө дагы эле жүрбөйбү. Ага караганда эртерээк үйлөнгөндөр уже бутун эт жүрүп кеткен. Ошон үчүн үйлөнүш керек, жашың жеттиби үйлөнүш керек. Канчадасың сен? Бул да сыр да. Ставкаңыз айлы да. Жакшы. Сиздин жашыңыз канчада? Кызыккандарга. Жаш элем мен деле ушу. 30га жакындап калдым да. Жакшы. Эми биздин да убактыбыз кыскарып бара жатат. Бакыз байке, сизге келип бериңизге чоң рахмат. Бакыз байке тууралуу айта кетсек, бүгүн эфирге чакырганда алыскы көл жергесинен бери келди эфир үчүн деп. Ошондон ыраазычылык билдиребиз, убакыт таап келип бергениңизге. Мен ойымча, кайсыл бир деңгээлде көрүп жаткан телекөрүүчүлөр маанайын көтөрдүңүз деген ишеничтемин. Каалоо тилектериңиз бар болсо, камера сиздики. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли. Сиздерде жалпыңыздарга Аллах Таала үй бүлөңүздөргө тынчтык берсин, береке берсин. Кармап аткан орозоңуздар ар бириңиздердики кабыл болсун. Кийинки орозого чейин жалпыңыздарды Аллах Таала аман эсен жеткирсин баарыбызды. Чоң рахмат сизге да келип бергениңизге. Рахмат билдиребиз. Спорт менен башкалашып кандай спорт кандай? Бул эми моштошко. New TV Show программасында бүгүн бизде мыкты инсан Баказ байкебиз болду. Балким буюрса жаңы чыгармалар чыкса, биздин New TV каналынан да көрө аласыздар. New TV Show программасы менен жыйынтыктайбыз. Ар дайым кайгырбаңыздар, жылмайыңыздар. New TV Show бардыңыздарга жакшы маанай тартуулайт. Кызматта Арсен Султанов, буюрса кийинки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, кайгырбаңыздар. Чоң рахмат сизерге. Ал эми азыр сиздер үчүн мыкты чыгармасын Бакас тартууламакчы. Куттуу болуңуздар. Көздөрүң тунук, сүйдүм башта уруп, көзүм токтой сени карап туруп. Ай 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 ай. Ай жүзүң тунук, берсем жанды суруп, койбодуң го мага көңүл буруп. Ай 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 ай. Капырай гана күлүп кой, канеми күлүп сүйүп кой. Сүйүмдү күнүм билип кой, кыйнадың мени, ой 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 ой. Seni sevdirdim beni bir bol olacak.